Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум қырғызстандықтар, саламатсыздарбы? Мына бізде Сөлжан багууну реклама кылып, Сөлжан багып, өзүңөрдү ошол таза тамак аш менен камсыздагыла. Ар бир үйдө Сөлжан болуш керек. Бул деген бизге органикалык жер семирткич берет деп көп реклама кылгандан кийин анан биздин адресибизге көп суроолор түшөт экен да. Эң биринчи баягы эң көп суралган суроонун бири бул кыктын эмеси мөөнөтү канча болуш керек турганына дейт да. Кандай кыкка салыныш керек дейт. 4 ай турган кыкка саласыздар. Минимум 4 ай, максимум 2 жыл болуш керек. 2 жылдан асса Сөлжан жей турган ал жерде эч нерсе калбай калат да, азык заттар. Анан 4 айга чейин салып кое турган болсок, анын ичинде аммиак бар, кислоттор бар, кислотлар, анан кийин метан, метан деген газдар бар. Ошолордун эмесинен ал Сөлжандар жакшы жей албайт. Өздөрү дагы ошол жерде кадимкидей терилери күйүп страдайт этет, кыйналат. Анан дагы экинчи эң көп бериле турган суроо, муну кандай жерде багыш керек дейт да. Астын стяжка кылыш керекпи, же стяжканын кереги жокпу дейт. Туугандар, асты стяжка болсо жакшы болот. Үстү навес болсо анан да жакшы болот. Биогумус сапаттуу болот. Бирок туугандар, азыр бардыгында эле каражат жок, стяжка кылып үстүн навес жапканы. Азырынча Сөлжандын санын көбөйтүү үчүн жөн эле мындай тегиз жер болсо, мисалы үчүн туурасы 2 метр, узуну 5 метр болсо, мына ошол жерге 1 тонна кыкты үйүп алып, ошол жерде бакса болот. Азырынча. Бирок уже каражат табылып, баягындай уже кичине багып опыт алганыңардан кийин сөзсүз түрдө ошол навестин түбүндө багыш керек. Навестин түбүндөгү биогумус аябай сапаттуу болот, берки жалаң жерге багылгандай. Анан дагы бир суроо, Сөлжан жерге кирип кетпейби деп суроо беришет да. Туугандар, биздин калифорнийский Сөлжандын өз аты өзү менен навозный червь деп коет. Бул навоздо анан кийин ошол органикалык таштандыларда гана жашай алат да, жер жей албайт бул. Ошон үчүн бул жерге кирбейт. Кирсе дагы жерге кандай неме менен, максат менен кириши мүмкүн. Ошо нымдуулук издеп кириши мүмкүн. Анан жылуулук издеп кириши мүмкүн. Ошол эле учурда гана кирип кетпесе, калган маалда бул кирбейт дагы. Анан кийин ошол биздин Сөлжандар менен аргындашып кетпейби деген ушундай суроо туулат да. Туугандар, биздин Сөлжандар менен булар эч кандай аргындашпайт. Калифорнийский Сөлжан гибрид болгондугу үчүн биздин Сөлжандар менен булардын эч кандай аргындашуусу болбойт. Аргындашуу үчүн булардын ортосунда баягындай эмне деп коет? Мындай эркек менен ургачынын ортосунда боло турган бир связь болуш керек да. Андай связь жок. Булар гемофродит болот. Гемофродит болгонуна байланыштуу булар эмне? Көп эме болбойт. Баягы аргындашпайт. Сөзүм не болуп кетти. Анан дагы суроо. Сөлжанды кантип эмеден бөлүп алабыз деп көп суроо беришет да. Кыктан кандай чыгарып алабыз дейт. Туугандар, Сөлжанды кыктан чыгарып алыш үчүн силерге мына ошол Сөлжаныңарды салган жерден башында эле уже планировать этишиңер керек да. Эгерде Сөлжанды салардан мурун мына узун кылып туруп кыкты жайып, кыкты кандай жаябыз? Туурасы 1,5 метр болуш керек. Бийиктиги 50 сантиметр, узуну кете берет. 5 метр, 10 метр боло берет. Мына ошол силер даярдаган кыктын, именно силер даярдаган кыктын баш жагынан саласыңар. Сөлжанды баш жагынан салып туруп, Сөлжан болсо ошол мына точка Адан точка Бга чейин акырын жеп келе берет. Бул жагында уже даяр болгон биогумустун даяр болгонун кандай билебиз дейт да. Биогумусту даяр болгондон кийин ошол жерде уже Сөлжан чыгып кетет. Азык түгөндү, бул жер уже переработка болду деген белги болот. Ал жерде бир да Сөлжан болбойт. Мына ошол жерде кап-кара болуп, өзү мындай рассыпчатый, ошондо биомассага айланып калат. Мындай алып мыкчеп туруп, деп жыттап көрсөңүздөр, ал жерде тупурак жыттанып калат. Анан жамгырдан кийинки баягы озондун жыты бар го, жамгыр жааганда
баягы озон жыттанып кетет го, ошондой жыт болот да. Мына ошондо уже биогумус даяр болду дейт. Анан кийин ошону сөлжанды кандай чыгарып алабыз дегенде, сөлжанды бир жагынан салганыңарда бул жагына жеп келет, же бул жака дагы кыг улайсыздар, же болбосо ошол жерде мисалы үчүн 1 метр же жарым метр калганда сөлжан ошол жерге үйүлүп калат. Мына ошону мисалы үчүн тележкеге салып экинчи жакка транспортировка кылып жылдырасыңар, же болбосо эмне ящик коесуңар. Үстүнө жаңы азык менен суулап туруп үстүнө ящик чыгарып койсоңуздар, мына ошол ящикке сөлжандардын баардыгы чыгат. Сатууга даярдаганда дагы ошондой кылыш керек. Сатууга даярдаганда кандай кылыш керек сөлжанды? Биздикилер азыр сөлжанды алат дагы 5лик менен капка салып берип эле, мына сага 1 килограмм 300 сомдон мен сага сөлжан бердим дейт. Ал сөлжанды апаргандан кийин ал сөлжан не болуп атат? Иштебей атат. Себеби дегенде иштей турган сөлжан ал жерде калбай калат. Мына сөлжанды бергенде сөлжандын өзүн берип кое турган болсоңуздар, не болот? Ал башка субстратка булардын көнүшү өтө кыйын да. Мисалы үчүн 70ке 20 неме 30%, же болсом 80ге 20%, же 90го 10% вероятность бар жаңы субстратка көнүп кетиши. Бирок көнүшү өтө кыйын. Ошон үчүн тугандар, сөлжанды сатам дегендер баягындай мен айткандай эле апельсиндин, мандариндин ящигине жаңы азык саласыңар дагы, мына ошого сөлжанды чыгарасыңар. Сөлжан 1 айда ошонун ичине толтура сөлжан чыгат. Мына ошол сөлжанды ошол кыгы менен кошо бир коробкага, кагаз коробкага оодарып туруп, жанагыны 20 күнгө коесуңар. Ошондо 50 күн убакыттын ичинде формировка деп коет. Мына ошол сөлжан формироваться этет дагы, силер ошол кагаз коробканын тышынан дагы бир кагаз коробкага салып туруп, жанагыны ошол таразыга коюп туруп 300 сомдон сатасыздар. Мына ошондо туура элге силер туура берген болосуңар да. Жөн эле баягы жашап аткан жерден эле алып берип койсоңуздар, анда туура эмес. Баа силерден сөлжан алган киши не сөлжанды өндүрө албай калышы мүмкүн. Ошо көп жалоба болуп атат да мага. Абдулла Ташиевич ушундай алдым эле, анан өспөй калды, мындай болуп калды, андай болуп калды. Формировка жок, алып алгансыңар, ошон үчүн сөлжаныңар өспөй калды. Жакшы өспөй атат да. Мына именно ошол капка салынганда, ошонун ичинде малек, баягындай кокон, ювелиндер болуп калса, ошолор барып тутанып туруп анан кийин көбөйүп кетип атат да. Атак мына формировканыкы тез көбөйөт. Формировканыкы уже анык эле көзгө көрүнүп турат. Ол жерде көп сөлжан болбойт. Ал жерде көбүнчө эле кокон, ювелин, малек болот. Мына ошондой формировка болгон сөлжанды алыңыздар. Анан сөлжандардагы эмеси бөлүнөт экен. Мисалы үчүн уругу таза, уругу жаңы болуп бөлүнөт экен. Мына биздин неме ошол Абдулла Ташиевичтин веткасында сөлжандардын эмеси жашоо мезгили ушул 6 жыл болду. Ошол Америкадан келгенине 4 жыл болгон экен мен алганда. 2 жылдан бери мен багып атам, мына 6дан 7-чи жылга кетип атат. Сөлжан относительно мындай жаңы да, башка уруктарга караганда 30 жылга, 40 жылга, 50 жылга свежий урук. Мына ошон үчүн туугандар, урукту дагы сөлжанды алып атканда уругун дагы тандап алыңыздар. Анан дагы көп суроо болот. Сууну канчалык бериш керек дейт. Сөлжан сууну аябай жакшы көрөт. Себеби дегенде булнун мурду жок, бул денеси менен дем алат. Буга нымдуулук 80-90% нымдуулук болуп турса, ошону жакшы көрөт. Ошон үчүн туугандар, сууну жакшы куйгула. Анан сууну куят десе эле баягындай алып келип эле жайып коюп, огородко койгондой эле. Анан бул жагынан агып чыга бербеш керек. Сууну койдуңарбы? Ошол кыкка сиңдирип коюш керек. Анан кийин брызгылка менен коюш керек. Баанда шланга менен прямой мындай напор менен чачпаңыздар. Жөн эле эгерде мүмкүнчүлүк болсо баягындай айланып туруп мындай газон сугарган немелер чыкты го азыр. Ошондой коюп койсоңор аябай жакшы болот. Ошону менен бир белгилүү убакытка коюп туруп, мисалы үчүн 1 саат сугарып койсоңуздар, ошол жетет. Bir күндө, жайдын күнү бир жолу суу куюлат. Күнүгө бир маал суу куюш керек. Азыр көп эле сөлжанымы көрүп бер дейт, барсаң Сахара чөл болуп калган. Сөлжандары жөн эле баягы пытырчылап ыйлап аткан болот да. Качантан бери суу ичелек болот. Ошон үчүн туугандар, сууну обильно коюп сугарып тургула. Дагы анан кийин суроолордун дагы бир суроолордун эмеси, Абдулла Ташиевич, ушул сөлжанды биз ошону кайсыдан пайдасын көрөбүз? Сөлжан сатып пайда көрөбүзбү же биогумус сатыппы дейт. Силер туугандар, биогумусту сатып дагы
сөлжанды сатып дагы пайда көрбөсүңөр. Силер ошол сөлжандан чыккан биогумусту сата турган болсоңуздар эң чоң кереше ошодо. Мына ошол биогумусту иштетип, анан ошодон чыккан картошканы, ошодон чыккан сабизди, ошодон чыккан помидорду, ошодон чыккан алманы сата турган болсоңуздар, мына ошондо кирешенин эң чокусуна жеткен болосуңар да. А бирок сөлжанды дагы сатсаңыздар, адан дагы түшө берет. Биогумусту сатсаңыздар, адан дагы түшө берет. Бул сөлжан деген ушул турушу менен эле уже непроигрышный 100%ный бул проект, чистый ошол прибыльга настроенный проект. Азыр болсо мына көп кишилерибиз азыр 50дөн ашты да, жашы 50дөн ашты. Мында карап көрсө же бир алып койгон бир магазини жок, караса бир алып койгон бир мисалы үчүн чоң бир огород участогу жок, мисалы үчүн бир 10 гектарлап 10 гектарлап жери жок, мисалы 50дөн ашты. Карады балдар чоңоюп атат, трехкомнатный квартирада отурат, же болсо кичине үйү бар, салып койгон участогу 4 соток жерде отурат, колунан эч нерсе келбейт, аялы жемелейт, же болсо наоборот, күйөөсү баягында тырышып Россияда иштейт, бирок аялы үйдө отурат, вынужден үйдө отурат дагы балдарды карап. Бирок кошумча бизнес кылайын десе эч нерсеге мындай колу келбейт да. Чөчө багайын десе чөчөсү мышык жеп кетет. Мал багайын десе эле булардын кою, малын качкыр жеп кетет, же жардан учуп кетет. Специально ушулардыкын учурабы, эмне беле ол малчылар дагы. Анан бир баягында такси кылайын коеюн десе, баягы немеде маршрутный линияга буну кошпойт, мисалы үчүн. Маршруткага ого дагы лицензия керек. Анан ага дагы акча берип, пара берип, бир линияга кошулуш үчүн акча 15 миң, 20 миң акча берип анан маршрутка коесуң дейт. Таксиге да киргизбейт. Кыскасы бар жок жерден айдалып, анан Алматага, эл катары Алматага барып иштей албай калгандар, Москвага бара албай калгандар, Бишкекке бара албай калган, ушул айылда отуруп калган, колунан эч нерсе келбей, болду эми деп, только эми ушул урсаң өлөм, берсең жейм деп отуруп калган эркектер, аялдар кыла турган бизнес бул. Кык деген нерсе Кыргызстанда айланайын ап кет деп жалдырап атат. Кыргызстанда мына Ошто дейсинби, Жалал Абадтабы, Нарындабы, Көлдөбү, Таластабы, Баткендеби, Чүйдөбү, бардык жерде азыр кык деген нерсе жыйылып жатат. Кык деген нерсе жыйылып жатат. Оны кыкты эч ким кармагысы да келбейт. Жатат. Жөнүнө ар жерде ар ким кутула албай, ар кимдин огородуна төгө салып качып атат. Ошол кыкты ал үйүңө алып кел. Мен айткандай кылып туруп, туурасын 1,5, бийиктигин 60 сантиметр, узундугун жаса 15-20 метр кылып жасап туруп, узун кылып сал ошол жерде. Ошону салып туруп, ошонун 15 метрлик эмеге, узунасы 15 метр болсо 3 коробка, 5 метр болсо 1 коробка сөлжан ошого сал. Салып туруп, ошону күт. Ошону сугар, ошонун аркасынан түш, базарга бар, уялбай эле бар. Азыр Кыргызстанда эмне көп столовой көп, эмне көп базар көп, эмне көп ошол таштанды, органикалык таштанды чыккан эме көп. Кааласаң мына домдордун астына барып туруп, ошол домком менен ошол квартальный баягы шайлоодо бардыгыбызды алдаган квартальныйге бир помидор алып келип бересиңби, эмне кыласың, ошого бир нерсе апарып берип, квартальный менен сүйлөшүп, ошол жерге мисалы үчүн бир дом боло турган болсо, сурамчылап туруп, ошол жерге зеленый ведро таркат. Мисалы үчүн 100, 200, 300, 500 миң зеленый ведро таркатып туруп, ошого жалаң эмени таштасын. Органикалык таштандыларды, катыган нан таштасын. Ошол жерге кагаздарды таштасын. Ошол жерге ошол бардык ошол мөмө жемиштин кабыктарын, немелерин, дарбыздардын, коондордун бар жоон таштасын. Кечке мал келип портерге жүктөп апарып туруп, ошону сөлжандарга бер. Бул деген бизнес, бул деген ушунчалык бизнес, бул деген сен мисалы үчүн башка жака мындай вложение кыла турган болсоң, мына банкирлер азыр жыргап атат. Банкирлер 15% пайда көрүп атат, 20% пайда көрүп атат, антып атат 30-36га чыгарып берди деп ыйлактап атабыз да. А бул жерде туугандар, ачык эле айтып коеюн, бул жерде 1000%дык пайда бар. 1000%, башканы айтпай эле коеюн. Только биогумусунан эле айтып коеюн. Мисалы үчүн 1 килограмм сөлжан күнүгө
1 kilogram kıktı jeyt dagı 600 gram biohumus çıkarıp berет. Kıktın bası 1 som bolsa, biohumusun bası 25 som. 20 somdan beре turgan bolsok, 12 som akça bolot. Oşol 600 gram biohumus. 12 som akçаны ne kılabız? 1 somun suğa çıkar berебиз, 1 somun kıktın akına çıkar berебиз. Oşonda taza 1 kilogram biohumustan 1 kilogram kıktan sağa 10 som taza gireşe kalıp atat. Oylanboysunmu? 10 som taza gireşe. Sen misal üçün günüge 1 tonna kızıl sölcanın bolsa seni günüge 600 kilogramdan biohumus çıkarıp tursa oşol sağa. Sen 20 somdan salsan 12.000 som akça bolot. 2.000 somun расходқа kılıp turup 10.000 som taza gireşeni çöntөгүңө sala beresin. A bul 1 tonna sölcanды жасап алыш үчүн көп убакыттын кереги жок. 1 жылдын ичинде сенде 1 tonna kıpkızıl sölcan bolot. Азыр dünya жүзү nege muhtaç, nege muhtaç? Dünya yüzü maga emez, saga emez, başka emez. Allah Taala menен эле ошо иммунитетке muhtaç болуп атат. Бардыгы ден соолук сурап атат, бардыгы ден соолук сурап атат. Бул бар жок калат, бул дүйнө калат, элитке квартира, ол бул бар жок уже интересно адамдарга. Адамдар жанын сактаганы азыр журкап калды. Жанын сактаганы. Менмин деген байларың азыр айланан биз жеп аткан эмелерди баягы спрайт ичип атабыз, фанта ичип атабыз, кола, Өзбекстандан чыккан баягы концентратка толгон эмелерди, Орусиядан келген Россия бар жокту жеп атабыз. Булар байлар буну түшүнгөндө буларды байлар буларга даже колун тийгизбейт. Себеби дегенде билет бул оору экен. Байлар эмне жеп атат? Ишенесизби? Байлар эмне жеп атат? Байлар чөп жеп атат, бай чөпкө өтүп кеткен беде, кадимкидей ошол козел жегендей бедени жеп атат. Укроп, шавел, мавел ошону жеп атат. Байлар алма жеп атат. О бизге окшоп байлар жылкынын чучугун жеп, биз ойлойбуз о байлар кечке эле чучук жеп жатса керек деп. Жок, байлар чөпкө өтүп кеткен. Мына чөп турат, сен башың иштейби кыргыз? Дайыр иммунитет мына бутуңдун астында өсүп атса, дайыр бар жогуң турса, сен болсо Америкадан, Индиядан, Венгриядан, башка жактан бир дарыларды алып келип жеп, мына бооруңду сакайтсаң бөйрөгүңдү жеп аласың, бөйрөгүңдү сакайтсаң өпкөңдү жеп аласың, өпкөңдү сакайтсаң жүрөгүңдү жеп алып атасың да. Бул деген бизнес, фармацевтический бизнес. Сен аптекага бир жолу бардыңбы, сен ол болду, сетевой бизнес биякта калып кетет. Сени бир илештирип алгандан кийин сени кой бербейт олар. Мына иммунитет биогумуста бар жок биогумуста. Кел тууганым, токтот. Органика же, өзүңдү сакта, шаардан көч, кач, айылга кач. Ата бабаларың жерлеген жерлерге барып, ошол жерде байла, малды байла, койду байла, ошодон биогумус жаса, помидорду, огурцы бар жокту жасап алып, жеп, жап, ошол жерде күнүгө бас, өзүңдү сакта, иммунитетти карма, иммунитетти топто деген маселе чыгып атат да. Келгиле туугандар, бардыгыбыз ушул бизнести пропаганда кылайлы, жасап туруп, көрсөтүп, элдерге үйрөтөйлү, кызганбайлы. Бул деген дүйнө жүзүнө мисалы үчүн таркай турган, бул как биз деген эпицентр болушубуз керек. Кыргызстан органиканын эпицентри болуп, дүйнө жүзү келип туруп, ушул жерден мен органика тамакты жеп, ушул жерден иммунитетим оңдоп кетем деп келиш керек. А бул жерде көрүп атасыздар, бизде больницалар ачылды, имараттар чоң, бар жогу жакшы, бирок ошол жерден айыгып кеткен адамдардын процентиси өтө аз да. Эптеп эле барасың, бардык больницаларда бирдей назначение. Күнүнө 2000 сомдон жатсаң дагы, күнүнө 200 сомдон жатсаң дагы бардыгынын назначениясы бирдей эле. Барсаң антибиотик саят, баягындай мындай бир жериңе туруп кала турган витаминдерди саят, ошол эле. Жок, туугандар. Иммунитет бул эмне? Иммунитет бул деген органикалык таза азык оокат и кыймыл. Болду. Все, иммунитет бул антибиотик эмес. Иммунитет деген бул деген баягы дорогостоящий препараттар эмес. Же дагы баягы кымбат баягы тамак аш эмес. Иммунитет бул болгону органикалык таза тамак. Органикалык таза тамак жеш керек и көп кыймыл кылышыбыз керек. Мына ошондо анан кийин. Мына Кыргызстанда карасаңыздар туугандар, бар жок площадкаларды кысып эле ушул эмес, высоткалар салып атышат да байлар. Бул туура эмес. Бир высотка менен экинчи высотканын ортосунда жок дегенде 2 километр аралык болуш керек туугандар. Мына ошол 2 километр аралыкты мындай узун кылып, курук кылып туруп, машина кирбей турган кылып, ошол жерде биздин граждандар баса турган аллея кылып бериш керек. Мына ошол жерде
дайыма бак дарактардын ортосунда баягы кишилер басып аракет кылыш керек. А бирок жөндөн эле баса бергендин кереги жок. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо мына ошол басканды полезный басыш керек да. Эртең менен туруп бир 50 койду айдап чыгып туруп саат мисалы үчүн саат намазды окуп алып 5те чыгып кете турган болсок кой жайганы. Туруп уже саат 8де 3 саатта кайра айлантырып келип туруп үйгө камап кое турган болсок ошондо 20 километр басып келет экенбиз да. 20 километр күнүгө басып койсок бул деген өтө чоң иммунитет да. Анан кийин чайды ичип эс алып алып туруп акырын багыбызга чыгып, багыбызда анча-мынча жумуштарды атап, мына полезный иштер. Мына 50дөн аштыңбы? Сени байлап койсо да шаарда турба, убара болбо. Сен о жерде шаарда сен кыла турган кылып бүттүң. Сен уже депутаттан боло албайсың, мэрда боло албайсың, шаарга Бишкекке сен. Сен просто эле ал шаарда кандай десем, мындай ашыкча эле личный эле адамсың да. Одан көрөктө ата бабаларыңдын жерин кел, ошол жерди оңдо. Мына ошол жерде баягы өзүң айткан кичинекей мечталарыңды ошол жерде аткар, элге кызмат кылам деп оозуңду баягындай көбүртүп, көбүк чыгып кыйкырып атасың Facebook'та. Ошол элиңе жардам бер, кичине элге жардам бер. Анан кийин ол элиңди жыргатып берсең, чоң элге өтөсүн Кудай кааласа. Ошол бир көчөнү жыргат, анан айылды жыргат, айылдан кийин анан кийин ошол бир зонаны жыргат, мисалы үчүн чоңураак Куршап зонабы, мисалы үчүн же Өзгөн зонасынбы, же болбосо Жаңарык зонасынбы, ошондойду жыргат. Анан кийин сен районго көтөрүл, райондон анан облуска кел, облустан анан кийин республикага барасың. Сен сразу эле Ак үйдүн жанында туруп эле ошо бурчтан чыга калып эле жыргатып берем деп убара болуп атасың. Ошон үчүн кайт, айылга кайт, кел. Мына жерлер бош жатат. Айтып атам го, 2 миллион гектар жер бош жатат бизде. 2 миллион гектар жерди иштетсек, бизде ол саясатка эмес, даже айнан уктаган убакыт болбой калат. Элдин бардыгы иштеп калат. Ошон үчүн бардыгыңыздарды, туугандарым, айнан туугандарым, бардыгыңыздарды мен ошол бак отургузууга, мына органика кылып тамак аш өндүрүүгө чакырамын. Ассаламу алейкум туугандар, каттуураак сүйлөп койсок, үзүр бардыгыңыздардан. Ушул видео силерге аманат туугандар. Көрүп бүткөндөр сөзсүз бөлүшүп койгула. Башка ошол бир туугандарыңар дагы көрүшсүн. Бардыгыбызга ушул видеонун пайдасы тийсин. Ассаламу алейкум.